Казакстан аймактагы санариптик лидерлердин бири катары позициясын чыңдоодо. Өлкө БУнун электрондук өкмөт рейтингинде дүйнөлүк 25 алдыңкы орунга кирди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматтардын 90% ашыгы онлайн режиминде көрсөтүлөт. Ал эми дээрлик 96% смартфон аркылуу жеткиликтүү. Жыл башынан бери эле жарандар 51,5 миллиондон ашык электрондук кызматтарды алышкан. Санариптештирүү IT тармагынын өнүгүшүнө да салым кошууда. Астана Хаб экосистемасында 2000ден ашык компания өлкө боюнча 20 аймактык жана 4 эл аралык технологиялык хабдар иштейт. Жалпысынан өткөн жылы ички IT кызматтарынын экспорту 1,1 миллиард долларга жеткен. 2030 жылга чейин Казакстанда IT кызматтарынын экспорту 5 миллиард долларга жеткирүү жана 10 000 адисти жасалма интеллект боюнча окутуу көзделип жатат.